Билимге ынтызар, алдыга бийик максат коюп, аны иш жүзүнө ашыра билген алдыңкы студенттерибиз арабызда арбын. Алардын катарында Перизат Режеп кызы да бар. Перизат алыскы Чоңалай районунун кулуну, учурда Ош технологиялык университетинин бүтүрүүчүсү, адистиги боюнча дизайнер. Бул кесипти жөн жеринен тандап алган жок. Анткени чымыны бар кыз тигүүчүлүккө кызыгып, мынтип көк сөзүнө жетип олтурат. Ар бир кыймыл аракеттин башталган жумуштун өзүнө жараша түйшүгү болот. Бирок ага чыдамкайлык, эмгек менен гана жетээрин каарманыбыз баса белгилейт. Айымдар үчүн өтө пайдалуу нерсе экен. Бул келечекте үй бүлөдө бир мээримдүү жар, сүйүктүү эне дегендей, ошол үчүн бул айымдарга өтө жакын болгондуктан мен бул кесипти тандап алдым. Кесибим боюнча өтө деле ийгиликтүү бир чоң ийгиликтерди жарата алган жокмун, бирок мындан кичинекей курстарымда, биринчи, экинчи курстарымда авангард стилиндеги коллекцияларды чыгарып, месталарга ээ болгонмун. Жада калса факультеттик, университеттик деңгээлде уюштурулган иш-чараларды көз мерчеминде калтырбайт. Баарына колдон келишинче жардам берүүгө аракеттенет. Муну билим берип тарбиялаган окутуучулары жана тайпалаштары да жашырбайт. Өзүнүн адистигине берилген кыз ошондой эле бир эле мезгилде спорт жагындагы алып кеткен кыздардан бири. Группанын алдыңкы студенткасы, таланттуу, дизайн боюнча да таланттуу, спорт боюнча да таланттуу. Чындыгында бул досумду аябай мен баалагандыгым бул ак көңүл, бардык нерселерде жакшы активный катышат. Ошондой эле досум дайым шайыр, эч кимге бир мындай жамандыгы жок, дайым кимге болбосун колунан келишинче жардамдарды берет. Каарманыбыз спортту жан дүйнөсүнөн сүйөт. Өзгөчө карате түрү менен машыгып, устаттарынан терең ыкмаларды үйрөнүп, чоң жетишкендиктерди багындырып келүүдө. Буга чейин чет өлкөлөргө чыгып, өз күчүн сынап, Грузия, Тажикстанга бир катар сынактарга катышып келген. Анда 2-3 орундарды багындырып келсе, жакында 25 октябрда Туркиянын Стамбул шаарында спорттун карате түрү менен 50дөн ашык мамлекеттин арасында алтын медальга ээ болуп, кыргыз элин дүйнө жүзүнө таанытып, желегибизди дагы бир жолу желбиретип кайтты. Мен бул Стамбул шаарында болуп өткөн турнирде менин весовой категориямда 6 соперницам болду. Биринчи Тажикстан өлкөсүнө чыктым. Албетте буларды жеңүү үчүн кыйынчылык жаратпай койгон жок. Финалда бир аз кыйынчылык болду. Албетте Польша мамлекетинин кызы менен беттешип калдым. Негизинен аны жеңүүмө талыкпаган эмгек жана агайымдын мейин этип кетти десем жаңылышпайм. Бизден ушу федерация үчүн чоң бул ийгилик, ошондой эле сүйүнүч болду. Бул кыргыз элинин ушул каратенин тарыхында кыз келиндер арасында бул ийгиликти жараткан биринчи ушу эмне болуп атат, биздин окуучубуз болуп атат да, биз абдан сүйүндүк мунун жетишкендигине. Мунун каржылап жөнөткөнүбүздү дагы өзүбүз ушул федерациянын атынан аракет кылып, ушунун мүмкүнчүлүгүнө карап, аракетине карап, ушул ийгиликке жетет деген бир ишенич менен жөнөттүк эле, биздин ишеничти актады да. Анан эми айткым келет да, бул карате дегенде эле бардыгы ойлойт, бир кыйкырып кя деп эле кыйкырып койсо деген. Бул чыгыш элдеринин эң искусствосу. Бул бир эле спорт эмес. Адамдар түшүнбөгөн үчүн кыйкырат, ал бул дейт. Бул искусство. Бир эле моментте бардык эле чыгыш элдердин таймашынын элементтерин колдонуп, ошолордун бардыгын чогултуп, бир ушул күрөшүп аткан адамга дагы зыян келтирбей турган бир спорт да. Спорт, сулуулук, жаштык, анан да ден соолукту камсыз кылуунун бирден бир жолу десек жарашат. Азыркы тапта жаштарыбыздын басымдуу бөлүгү сабактан кийин бош убактыларын кайда жумшасам деп турганда, келечекте кыргыздын жаңыл мырзасы болууга белсенген күчтүү, тайманбас, эң негизгиси көздөгөн максатына жетмейинче тынбаган Перизат жакшы эле үлгү болду окшойт. Билим жана спорт менен ынак болгонубуз келечектин пайдалуу экени талашсыз. Жаштарды келечекке жакшы максаттарга үндөө, алардын интеллектуалдык деңгээлин өнүктүрүү максатында Кыргызстандагы ыйык ата журт коомдук фонду бир канча жылдан бери ар кандай иш-чараларды өткөрүп келет.
Буга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2017-жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялангандыгына байланыштуу жаштар арасында билерман ордо интеллектуалдык таймашын өткөрүп келген. Акыл таймаш оюнуна шаардагы жогорку жана орто окуу жайлардын студенттери, орто мектептердин окуучулары катышып өздөрүнүн билим деңгээлин сынап келишет. Ал эми ошол акыл таймаштын жыйынтыктоочу туру дагы биздин окуу жайда өткөрүлүп, мында мектеп окуучулары арасындагы жеңүүчү командалар катышышты. Бир Оğlu Азат айткан экен, бир шамчырак өзүнүн жарыгынан башка шамчыракты тутандыруу менен эч нерсе жоготпойт деп. Биз дагы өзүбүз ошол фондубузду негиздеп, бизге ошол жакшылыкты үйрөткөн, байкелерибизден үйрөнгөн жакшылыктарыбызды бизден кийинки келе жаткан муунга үйрөтүүдөн эчтеке жоготпойбуз, кайрадан жакшылыкты көбөйтүүдө бир себепкер гана боло алат экенбиз. Ошол жамандыкты жок кылгандан көрө жакшылыкты көбөйткөн бул дагы да бир пайдалуураак же эффективдүүрөөк десек туура келсе керек. Баарыңыздар бүгүнкү жаш биларман финалдык турунун жана биздин иш-чараларыбыздын жыйынтыктоо кечесине куш келиптер. Акыл таймашка жалпысынан Ош шаарындагы 16 мектеп жана ар бир райондун орто мектептери өздөрүнүн аймагында катышты. Жыйынтыгында финалдык турга Ош шаарынан 4 команда жана Каракулжа районунун жеңүүчү командасы катышты. Аталган командалар буга чейин өткөрүлгөн айланпаларда биринчиликти багындырышып, акыркы финалдык турга катышып, республикалык деңгээлдеги акыл таймашка областын атынан катышууга жолдомо алуу үчүн ат салышышты. Жыйынтыгында Бишкек шаарына жолдомону Ош шаарындагы номер 37 Курманжан Датка орто мектебинин биримдик командасы утуп алды. Учурда кыргыз коомчулугунда бала бакча, мектеп, орто жана жогорку окуу жайлардын бири-бири менен биргелешип иш алып баруу учурдун негизги талабы болуп эсептелет. Анткени тарбия биринчи үй-бүлөдөн, бала бакчадан, андан кийин мектептен, жогорку окуу жайдан берилет. Ошентип коомго татыктуу инсанды калыптандыруу үчүн ар тараптуу аракет жана биргелешип аткаруу талап кылынат. Чындыгында ыйык ата журт Ош коомдук жаштар фонду менен биздин окуу жай техникалык багыттагы адистерди даярдаганына карабастан дайыма 10 жылдан бери кызматташып келебиз. Урматтуу мектеп окуучулары, урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, мектепке жакшы билим берсек, мектепте жакшы тарбия берсек, мектепте жугуштуу талим, тарбия бере алсак, демек университетке фундаменталдуу окуучулар, абитуриенттер, студенттер келет. Демек биз окуткан, биз тарбиялаган студенттер келечектен татыктуу кадр болуп берилет. Андыктан мен сиздерди билим алууга чакырат элем. Майрамыңыздар менен. Ыйык ата журт коомдук жаштар фонду 2000-жылы 20-июлда Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн. 2006-2007 жылдар арасында Ыйык ата журт коомдук жаштар фондунун филиалдары өлкөбүздүн бардык облустарында ачылган. Аталган фонддун негизги максаттары болуп жаштардын патриоттук сезимдерин чыңдоо, аларды заманбап жана прогрессивдүү илим билимге тынымсыз умтулууга үндөө жана эл жерине татыктуу жаран катары кызмат кылууга чакыруу. Жаштар арасында демократиялык маданиятты калыптандыруу, элибиздин руханий дөөлөттөрүн жана адеп ахлактуулуктун асыл принциптерин жайылтуу, таланттуу жаштардын чыгармачылыгын колдоо, алардын арасында кыргыз тилин өнүктүрүү жана аларды сергек жашоого үндөө эсептелет. Ыйык ата коомдук жаштар фонду негизги курулушунун себеби жаштарга эч угуу. Бүгүнкү күнүбүздөгү ошол жаштар биздин эртеңки келечегибиз дегендей, ошол жаштарды илимдүү, билимдүү, тарбиялуу болушу биздин келечегибиздин өнүккөн, ийгиликтүү бир мамлекет болушуна бир себеп болот. Бул иш-чара жылына өткөрүлүп, сал катары уюштуруп келатат. Буюрса ошо бул жылы республикалык деңгээлде илим билим министрлиги менен биргеликте ошо республикалык деңгээлде өткөзөбүз деп Ош шаарында Ош облустук турун өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болду. Баланын коомго калыптануусу өз кезегинде бир эле ата-эненин тарбиясына көз каранды эмес. Жогоруда белгилеп өткөндөй бир канча билим берүү мекемелеринин, чөйрөнүн жана үй-бүлөнүн биргелешип аракет кылуусунан көз каранды. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан иш-чара жаштарга келечекке карай багыт алууда жакшы көрсөткүч болуп эсептелет. Анткени алар аз да болсо өздөрүнө керектүү маалыматтарды угуп багыттарды көрө алышты. Мен Жетиген мектеп лицейинин 8 классынын окуучусумун. Бул жерде биз Жетиген мектеп боюнча келдик. Мен Жетиген мектептин капитанымын. Ыйык ата журт фондуна өтө ыраазычылыгымды билдирем. Жана Ош технологиялык университетке өтө ыраазычылык билдирем. Анткени технология университет бизге дагы спонсорлук кылып жардам берди. Дайыма ушундай иш-чаралар көп боло берсин.
жашоого болгон көз карашыбызды өзгөрттүк. Болгондо да жашоого болгон аракетибизди, умтулганыбызды дагыдан күчөтүүгө аракет жасап, адамдар менен болгон мамилелерибизди дагыдан жакшыртып, билимге болгон умтулуубуз дагыдан күчөдү. Дүйнөгө болгон көз карашыбыз мындайча айтканда серьезныйраак болуп, келечекке койгон максатыбыз кенендеп калды. Анан дагы бул Үйүк Ата Журт фондуна биз чоң рахмат айтат элек, себеби дегенде биз бул жерден канчалган көптөгөн нерселерди үйрөнүп, анан дагы командабыз менен болгондо дагы жылуу мамиледе, болгондо дагы жаман адамдарыбыз менен жакшы мамиледе болууну үйрөнүп калдык. Карысы жок элдин тарыхы жок сыяктуу, жаштары жок элдин келечеги жок. Андыктан тарыхта эң эрте жолуккан эл катары кыргыз элинин түбөлүктүүлүгүн сактоо ар бир доордогу кыргыз муундарынын эң негизги милдеттери болуп саналат. Ошондуктан жаштарды туура тарбиялап, мамлекеттик көз карандысыздыкты түбөлүк камсыз кылууга тийишпиз. Ош технологиялык университетинин катышуусунда эл аралык онлайн режиминде конференция болуп өттү. Аталган иш-чарага Москва автожолдор институту, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Омск техникалык университети жана Ош технологиялык университети катышты. Мында автоунаа жана автоунаа чарбасына байланышкан бардык маселелер каралып, алардын бүгүнкү күндөгү абалы, аларды чечүүнүн жолдору, адамзат коомундагы орду жана акыркы убактардагы автоунаага байланышкан терс көрүнүштөр тууралуу онлайн түрүндө докладдар окулду. Бардык окуу жайлардан аталган тармак боюнча илимпоздор катышып, бул багыттагы жаңы илимий көз караштагы баяндамалар окумуштуулардын назарына коюлду. Бул иш-чаранын негизги максаты адамзат коомундагы автомобиль жана автомобиль чарбасын жалпы коомдук өнүгүүдө, жашоо тиричиликте туура пайдалануу, алар тарабынан жасалып жаткан терс көрүнүштөрдүн алдын алуу, кесепеттерин жоюу жана автоунааларды башкаруудагы адамдардын сабаттуулугун жоюу болуп саналат. Эл аралык деңгээлдеги автоунаага байланышкан бардык маселелер бүгүнкү күндүн негизги көйгөйү болуп эсептелет. Ошондуктан илимий изилдөөлөрдүн натыйжасын сөзсүз түрдө практикада колдонуу жакшы натыйжа берет. Наша тема называется «Активное развитие транспортных коридоров Юга Кыргызстана как основа повышения транспортного потенциала нашей страны». Ош технологиялык университети бир топ жылдардан бери Түштүк Корея мамлекети менен ар тараптуу кызматташып келет. Бул кызматташуунун алкагында биздин окуу жайда Сежон Кагдан окуу борбору ачылган. Аталган окуу борбордо студенттер жана шаарыбыздагы орто мектептин окуучулары акысыз корей тилин жана маданиятын үйрөнө алышат. Буга чейин биздин университеттен бир канча студент ал мамлекеттин жогорку окуу жайларынан билимин улантып келишкен жана учурда дагы улантып жатышат. Биздин университетте аталган борбор тарабынан бир канча иш-чаралар уюштурулуп, алардын жыйынтыгында сөзсүз түрдө эки тараптуу келишимдин негизинде студенттер билимин өркүндөтүшүп турат. Корея мамлекетинин Кыргызстандагы элчиси Джон Бинг Ху мырза биздин университетке атайын иш сапар менен келип, мындагы окуу борбордун иштери менен толук таанышты. Алгач окуу жайдын жетекчилиги менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуунун алкагындагы маселелер козголду. Эл аралык мамилени өнүгүшү менен эки тарапка тең пайдалуу долбоорлор жөнүндө айтылды. Сежон Кагдан окуу борборундагы аткарылып жаткан иштер жаштардын келечекте эки элдин достугун бекемдеп, мындан ары да туруктуу өнүгүүнүн жолуна түшөт деп билдирди элчи мырза. 오시에서 우리 한국 문화달 행사를 이렇게 개최하기 위해서 왔습니다. На этот раз я приехал в город Ош в связи с тем, что мы впервые проводим месяц корейской культуры в городе Ош. Маматали уулу Кайратбек учурда Ош технологиялык университетинин колдонмо математика жана информатика адистигинин 3-чү курсунун студенти. Ал башка курсташтарынан айырмаланып, илим-билимге кызыгуусу өзгөчөрөөк. Жаштайынан көптү билүүгө умтулуп, келечекте өзүнүн тармагында илим изилдеп, илимпоз болууну максат кылат. Бул аракети мектеп жашынан эле башталып, өзүнө керектүү болгон маалыматтарды чогултууну ойлонуп жүргөнүн айтат. Алып жаткан адистиги техникалык багытта болгондуктан, бул багытта өзү кызыккан маалыматтарды камтыган, ошол эле учурда илимге кызыккан жаш илимпоздорго керек болгон материалдарды камтыган китеп чыгарды. Бул ойлоп табуулар китебинин жаралуу себебин биринчиден түшүндүрүп кетсем, бул китепти мектеп кезинде окуп жүргөндө, акыркы бүтөр жылында 11-класста бир канча энциклопедия китептерден маалыматтарды чогултуп, жыйынтыктап, бул китепти түзүүнү, чечүүнү ушул маалда эле мен аракетим көрүп баштаганмын. Андан кийин бул жака 2014-жылы Ош технологиялык университетине тапшырып, биринчи курсумдан эле киришип баштаганмын. Биринчи курстун аяк ченинен анан экинчи курска өтүп баштаган кезде бир канча маалыматтарды чогултуп, даяр кылып, бул 105 беттен турган китепти жазып даярдап чыктык. Экинчи курсумда бул китепти жазып даярдап чыкканмын толугу менен.
азыркы кезде 3-чү курста Ош технологиялык университетинин табигый техникалык факультетинде окуп жаткан кезим. Ааламдашуу алкагындагы коомдук өнүгүүнүн жогорку деңгээлде бара жатышы адамзат жашоосундагы таң каларлык ачылыштарды болтурууда. Андыктан бүгүнкү күндө күнүмдүк жашоо тиричиликтен тартып, коомдун бардык чөйрөсүндө кездешип жаткан техника жана технологиянын алгачкы үлгүсү кайсы бир мезгилде колдонула баштаган. Ошол техникалар өздөрүнүн кубаттуулугун күн өткөн сайын арттырып, жашоо тиричиликте бир топ ыңгайлуулукту жаратуу менен колдонулууда. Аталган китепте ошол техникалардын качан, ким тарабынан кантип ойлонуп табылгандыгы тууралуу кеңири маалыматтар камтылган. Бул ойлоп табуулар китеби өтө кызыктуу энциклопедия китеп кылып жараттык. Буларда дүйнө ааламына кезиккен азыркы биздин турмушубузда колдонуп жаткан бүт техникалар кайдан, кандай жолдор менен, кандай түйшүктөр менен кантип жаралган, алардын себептерин бүт мына китепте чагылдырып жазып чыкканбыз кыскача энциклопедия катары. Бир канча техникалардын баарын калтырбашка аракет кылып жазып чыктык. Бул китеп өтө кызыктуу, бир канча сүрөттөр менен берилген, ыңгайлуу жана окуганга. Мисал жөнөкөй эле аппаратура мына жерде телефонду. Алгач телефонду 1876 жылы германиялык инженер-технолог ойлоп табуучу Александр Грахам Белл ойлоп тапкан деген өтө кызыктуу маалыматтар менен берилип келтирип жазганбыз. Мындан сырткары аталган китепте кыргыз коомундагы ойлоп табуулар, алардын колдонулушу, авторлору жана кызматтары тууралуу да айтылган. Ошол эле учурда ойлоп табылган иштерге автордук укукту кантип алуу, кандай жолдор менен патент алуу сыяктуу маалыматтар кеңири берилген. Кайранбектин бул аракети бүгүнкү күндөгү адамзат жашоосун алга жылдырып жаткан техникаларды да адам баласы ойлоп чыккандыгын, арабыздагы жаштарда да мындай мүмкүнчүлүк чоң экендигинен кабар берет. Ал бул иш менен эле чектелип калбастан өзү чогулткан маалыматтарга таянып келечекте кыргыз коомун, балким бүткүл адамзат коомун өнүктүрүүгө салым кошо турган ойлоп табуунун ээси болууну каалайт.